Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы шайлоо боюнча жашырын добуш берүүнү өткөрүү үчүн эсептөө комиссиясынын жыйналышынын 2026 жылдын 12 февралындагы номер 3 протоколу. Комиссиянын мүчөлөрүнүн баары 5, жыйналышка катышкандардын саны 5. Угулду. Эсептөө комиссиясынын төрагасы депутат Жаанбаев Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча жашырын добуш берүүнүн натыйжасы жөнүндө маалыматы. Бардыгы 87 бюллетен даярдалган, добуш берүү үчүн 83 бюллетен берилген. Добуш берүү үчүн урнаны ачканда 83 бюллетен чыккан. Жараксыз бюллетендер 1, керектен чыгарылган бюллетендер 4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча жашырын добуш берүү натыйжасында депутат Маматалиевдин талапкерлиги үчүн макул 77, каршы 5 добуш берилген. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагалыгына депутат Маматалиев Марлен Абдрахманович шайланды. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, жумушубузду улантсак, көңүлүңүздөрдү Жогорку Кеңештин токтомуна бурабыз. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 81 беренесинин 1 жана 3 бөлүктөрүнө жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 17 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Маматалиев Марлен Абдрахманович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын кызмат ордуна шайлансын. Урматтуу Марлен Абдрахманович, келип орун алсаңыз. Урматтуу Тургунбек уулу Нурланбек мырза, эми Кыргызда аталган токтом долбоорун добушка коем. Кечиресиздер. Макул 81, каршы жок, баары 81, катталуу 82. Эми келип орун алсаңыз, Марлен Абдрахманович. Урматтуу Тургунбек уулу Нурланбек, эми Кыргыздын салты бар, ошо өзүңүз келип туруп ордуна отургузуп койсоңуз. Фракциянын депутаттык топторунун лидерлери да сиздер да келип берсеңиздер. Рахмат.
Кадырлуу кыргызстандыктар, урматтуу депутаттар, Кудайга шүгүр, алгач ушул биздин урматтуу президентибизге Садыр Нуркожоевичке жана ошондой эле бардык депутаттар сиздерге терең ыраазычылык билдирем, таазим этем, рахмат айтам. Өзүм ушул болгон тажрыйбамды жумшап, жаш күчүмдү жумшап, ушул жерде ант бергенде эле биринчи кезекте эл үчүн, биринчи кезекте ушул мамлекет үчүн иштеп берем деп ишенип кете алам. Ошондой эле чогуу сиздер менен бардыгыбыз бирге, бир команда болуп, бир ушул жерден ишибизди алып барабыз деп терең ишенип кете алам. Президентибиз Садыр Нуркожоевич башында туруп кандай гана реформалар өткөзгөнү жок, кандай гана катуу тапшырмаларды берген жок. Ошолордун алкагында, талаптардын алкагында мамлекетибиз болбогон чоң өнүгүүгө алып келди. Экономикабыз көтөрүлдү, коррупция менен күрөш болду. Ал эле эмес мына эл аралык дүйнөдө дагы өзүбүздүн ордубуз пайда болду, авиибиз пайда болду. Ушунун бардыгы мен ойлойм ушул президентибиздин башында баштаган жумуштардын бардыгынын алкагында келип отурат. Ага дагы сиздер менен чогуу биргеликте ушул жогорку кеңештин салымы өтө зор. Өтө зор. Бул али алдыда эле дагы көп иштер болот. Мен ойлойм ушул созуктагы сиздер менен чогуу биргеликте колуна кол, бутуна бут болуп, биз дагы чоң салымыбыздарды дагы деле кошо беребиз. Мына Кудай буйруса, өзүбүз ушул жерде элибиз жакында эле шайлап берди, үмүт артты, ишеним көрсөттү, аманат кылып тапшырды. Ошол аманатты мен ойлойм сиздер менен чогуу эч качан жерде калтырбайбыз. Биринчи кезекте элибиз үчүн иштеп беребиз. Анан айтып кете турган дагы бир жагдай, мамлекетибиз бир, ошол мамлекетти ар кандай бөлүүгө, же бир башка бир ар кандай регион болобу, же меники болобу, же сеники болобу дебей, анын бардыгына бөгөт коюп, мына менин биринчи эле тапшырмам ушул жерде аппаратка ар бир депутатка бирдей мамиле кылуу. Бардыгыбыз 90 депутатыбыз, бардыгыбыз бирдейбиз, бирбиз, бир командабыз, бир жумушту алып барабыз деп ойлойм. Ошондуктан эч кандай бөлүнүү сөлүнүү жок, баарына бирдей жакшынакай, бардык кызматты ак кылып, анан албетте парламенттин дагы ишмердүүлүгүн дагы да жакшыртабыз. Мына Нурлан байке өзү канчалаган жакшы иштерди кылды. Ушул цифровизациянын экинчи этабын кылып, комитеттерде дагы бир топ жумуштарды өзгөртүп, жакшыртып, ушунун алкагында иштейбиз деп ойлойм. Анан эми элибиз эл ишеним көрсөткөндөн кийин сөзсүз түрдө мына эл менен да жолугушууларды алдын ала графиктерин түзүп алып, ар бириңиздердин көтөргөн суроолоруңуздар, ошол жерде эл көтөргөн маанилүү жагдайлардын баардыгын чечкенге мен сиздер менен чогуу бирге барайын деген да ушундай ниетим бар. Кудай буйруса 30 округ болсо, 30 округту бир жылда эле сиздер менен чогуу барып, ошол округдардын алкагында элден көтөргөн ар бир ушул талапты, эл көтөргөн ар бир маселени чогуу биргеликте ишерип, ушул аткаруу бийлиги менен чогуу иштегенге күчүмдү жумшайм. Кайсыл бир жагдайлар болбосун, мына аппаратка экинчи тапшырма, мына Кудай буйруса жума күндөрү, пятница күндөрү сиздер менен чогуу, эгерде оор маселелер боло турган болсо, аларды ошол жерде чече турган бир өзүнчө площадка түзүп, тегерек столдор өткөзөбүзбү, башка бир болобу, бир депутат көтөрөбү, 5 депутат көтөрөбү, же жалпы депутаттар көтөрөбү, айтор ушундай көйгөйлөрдү чогуу биргеликте иштегенге ушундай площадка түзүлөт. Кудай буйруса ушул айтылган элибиздин ушул наказдарын аткарганга мен ойлойм толук түрдө бизде күчүбүз да жетет, биздин да ушул укугубуз да жетет. Анын алкагында биздин эң маанилүү ушул мыйзам жазуу, эң керектүү элдин жашоосун жакшырта турган мыйзамдарды ойлойм жазып беребиз, кабыл алып беребиз. Ошондой эле кабыл алган мыйзамдарды көзөмөлдөп беребиз. Анан ушул айтылгандай эле ушул элдин наказдарын дагы толук түрдө аткарганга мүмкүнчүлүктөрдү кылып беребиз деп ойлойм. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, баардыгыңыздарга чын жүрөктөн дагы бир жолу ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Колдоп бергениңиздерге дагы бир жолу чын жүрөктөн рахмат. Процедурный 6-чы. Урматтуу коллегалар, менин тарыхымда биринчи жолу спикер мындай өзүбүз сайладык. Эч ким көрсөтүп бербей бизге спикерди. Мен ошону көрдүм да бүгүнчө. Анан экинчиден айтайын деген, мен ушундай адам экен, мен ушундай Кудай жаратып берем. Кеткенине деле пахта кое бербейт экен, келгенине деле пахта койбойт экен, мен ушундай кылыптыр да. Кечирим сурайм мен. Айтайын деген, Мардан Абдурахманович, аманатты алып кетесиз деп ойлойм мен.
чын жүрөктөн сизге ошол аманатты аткарганды чын жүрөктөн каалайм. Рахмат. Рахмат. Анан дагы бир айтып кетейин деген жерим, баягы чындап эле азыркы айтып кеткениңиздей болуп, баарыбызга тең карап, Малян Абдрахманович, 90 депутатка болобу, өкмөткө болобу, баарыбызга тең карап, жаныңарга эч кандай шайкаларды мындай талпа кылбай жаныңызгачы жакшы иштеп бересиз деген ойдомун. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, бүгүнкү каралган күн тартибинде маселелердин баардыгы жыйынтыктадык. Анда кийинки жума чейин таанабыз.